Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар, студияда Мирзат Муканов. Башкы прокуратура өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевди кармады. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөлүү органынан тастыкташты. Аны менен кошо аталган комитеттин укуктук жактан камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси да кармалган. Алдын ала маалыматтарга караганда кармалгандар кызматкерлерге мыйзамсыз түрдө сыйакы берүүгө шектелишүүдө. Андан келтирилген чыгым 5 миллион сомду түзгөн. Шектелгендер кече башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына суракка чакырылып, андан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери улантылып жатканы белгиленди. Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жамангулов номер 21 тергөө изоляторуна 2 айга камалды. Мындай токтомду кечинде Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Жамангуловдун кармалышы боюнча иштин чоо жайы тууралуу азырынча кенен маалымат бериле элек. Ал 12 мартта башкы прокуратурага суракка чакырылып, ошол эле күнү өзгөчө ири суммадагы алдамчылыкка шектелип кармалганы белгилүү болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда башкы прокуратурага кореялык инвесторлор арыз менен кайрылышып, анда Акылбек Жамангуловго карата чара көрүүнү өтүнүшкөн. Анда экс-жетекчи алардан ири суммада акча алып, долбоорго сала турганын билдирген. Маалыматтарга караганда кореялыктар 2 миллион доллар беришкен. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акылбек Жамангулов компанияны 2018 жылдын 24 октябрынан тарта башкарып, 2021 жылы мартта өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Сириядагы согуштук аймакка баруу максатында Кыргызстандын чегарасын мыйзамсыз кесип өткөн чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Алар Жалал Абад шаарынан кармалган. Шектүүлөр мурда терроризм боюнча соттолгон жергиликтүү тургун менен жашынып жүргөн. Өлкөгө келгендер Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга эл аралык террористтик уюмдардын катарына кошулуу максатында Кыргызстандын паспортун жасоого аракет кылышкан. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлүп жатат. Кармалгандар Жалал Абад шаарындагы тергөө абагына киргизилди. Түн ортосунда батирге кирип барып, тапанча такап коркутуп тоноого шектелгендер кармалды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтарга караганда кылмыш 13 мартка караган түндө саат 3-төрдө болгон. Анда Борбор калаанын Абай көчөсүндө батирде жашаган кыздын үйүнө 2 каракчы кирип барып коркутуп 15 000 сом акчасын жана 2 уюлдук телефонун алып кеткен. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каракчылык беренеси менен катталган. Ыкчам иликтөө иштеринин алкагында 23 жана 24 жаштагы шектүүлөр кармалган. Аларды тинтүүдө 4 телефон, травматикалык тапанча табылган. Алар тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери уланууда. Мындан кийин кумшекердин 1 килограммы 70, ал эми өсүмдүк майы 130 сомдон кымбат сатылбайт. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев маалымат жыйынын өткөрүп жатып билдирди. Айтымында өлкөдө ун, май жана кумшекердин запасы жетиштүү, андыктан дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Учурда 1 миллион килограмм кумшекер өлкөнүн соода түйүндөрүнө таратылып жатыптыр. Мындан сырткары 500 000 литр өсүмдүк майы да жеткирилүүдө. Жетекчинин айтымында элдин дүрбөлөңгө түшүүсүнөн ортодогу чайкоочулар пайдаланып, айрым азык-түлүктүн баасын негизсиз көтөрүп салышкан. Учурда биринчи керектөөдөгү азык-түлүктөрдүн баары мамлекеттин көзөмөлүндө. Запастар толукталып, мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнүп жатат, деди министр. Кечээ президент Садыр Жапаров өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда дүйнөдө түзүлгөн кырдаалдан келип чыккан маселелер, мүмкүн болгон социалдык экономикалык таасирдин сценарийлери, ошондой эле өлкөнүн аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалды мындан ары турукташтыруу маселелери каралды. Ошондой эле анын алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин баяндамалары угулду. Талкуу жыйынтыгы боюнча президент Садыр Жапаров тиешелүү жетекчилерге бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Акыркы бир суткада коронавирус 16 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 8, Чүй областында 6, ал эми Ысык көлдө 2 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 43 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. Учурда стационарларда 121 бейтап, амбулатордук түрдө 167 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде коронавирус чуккан медициналык кызматкерлер болгон жок. Жалпысынан COVID-19 диагнозу менен мед кызматкерлер арасынан 7746 учур катталды. Алардын дээрлик көпчүлүгү айыгып чыккан. Белгилей кетсек, 12 марттан тартып Кыргызстанда коомдук жайларда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу талабы дээрлик жоюлду. Мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттан башка жерлерде эми коюлбайт.
Буга чейин мектеп мугалимдери жасоого милдеттүү болгон кагаз иштери кыскартылды. Тиешелүү буйрукка Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев кол койду. Ага ылайык предметтик мугалимдер класстык журналды жүргүзүшөт. Календардык тематикалык планды жана сабактын план конспектисин түзүшөт. Ал эми класс жетекчилер класстык журналды жүргүзүп, окуучулардын өздүк делосун жана класстын социалдык паспортун толтурушат. Класстык журнал электрондук вариантта толтурулган учурда аны чейректин аягында кагазга чыгарып окуу бөлүмүнө сактоо зарыл. Календардык тематикалык план окуу жылынын башында жаңыланат. Аны мектептин жетекчиси бекитет. Мектептеги үзгүлтүксүз эмгек стажы 5 жылга жете элек предметтик мугалим сабактын толук план конспектисин жазат. Ал эми мектепте 5 жылдан ашык иштеген мугалим план конспект жазбастан сабакты чыгармачылык менен өтө алат. Бул акыркы сааттарга алынган маалыматтар. Саламатта туруңуздар.